Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2024-жылы чыккан ураган дүйнө аттуу тасманы көрөбүз. Жер бетинде түшүнүксүз оору пайда болуп, ал оору жалаң гана байларга жугуп, буга чейин байлыгына ишенип башкаларды көзгө илбей жүргөндөр биринин артынан бири өлө башташат. Анда эмесе бул ооруга дары табылдыбы, табылбадыбы биз менен болсоңуздар чогуу көрөлү. Тасманын башында кийинип жаткан каарманыбыз Лаура менен таанышабыз. Бул орто жаштагы аял карьерада өзүнүн жумушуна гана көңүл бургандыктан үй бүлөсү менен мамилеси жакшы болбой, күйөөсү Тони менен ажырашып, кызы Анна менен кез-кезде гана сүйлөшүп турчу. Анткени ал кино тармагында иштегендиктен эртеден кечке жумуш менен гана алек болуп, кино тартууга белсенип жүргөн адамдардын сценарийлерин угуп, акыркы күндөрү мыкты деле сценарийлер келбей, жумушунан канчалык көтөрүлүүгө аракет кылбасын майнап чыкпай жаткандыгы байкалат. Ал аз келгенсип бир күнү каарманыбыз жашаган Лондон шаарына ажырашып кеткен күйөөсү Тони келип, сенде деги ички дүйнө деген барбы, кызың менен байланышып деле койсоң болмок. Анын эртең туулган күнү экендигин деле унутуп калган окшойсуң. Иш эле деп жүрө бербей, андан көрө Испанияга кайтсаң, кайрадан биргеликте жашасак жакшы болмок. Мен үчүн болбосо дагы кызың үчүн аракет кыл да десе, каарманыбыз Тониге жини келип, мен ошол кызым үчүн аракет кылып жакшы жашоого умтулуп жатамын. Сага окшоп эптеп-септип жашоону каалабаймын. Мен аны жакында Испаниядан Англияга алып келемин десе, Тони жооп берип, сен такыр эле сөз жебеген макоо неме болупсуң, кызыңдын туулган күнүн башкысы унутпа деп эле кетип калат. Эртеси күнү Лауранын кадимкидей эле иши уланып, ал жумушунан көтөрүлүүнү күтүп жүргөн. Бирок башчылардын чечими боюнча Лауранын ордуна анын кесиптеши Альбаны көтөрүшүптүр. Бул кабарга Лауранын аябай ачуусу келип, бирок сыртына эчтекени чыгарбай, жумушу менен алек болуп жатып, кызынын туулган күнү экендигин унутуп дагы калган болот. Ушул күндөрү дүйнөдө бир өзгөчөлүктөр башталып, бирок аны көпчүлүгү сезбей эле жүргөн болчу. Эң бай адамдардын катарын толуктаган Уоррен Баффет, Джефф Безостор биринин артынан бири каза болушуп, ошондой күндөрдүн биринде Рим атасы деп аталган христиандарга имамдык кылган адамдын дагы өлгөндүгү билинет. Лора Палмер и Кристиан Картер. Извините за опоздание. Мындан соң каарманыбыз өтө бир саркеч учакка олтуруп алып Аляскага жөнөйт. Көрсө каарманыбыз өтө бир бай адамдын колунда иштегендиктен айлана чөрөсүндө жалаң байлар, ары бери жүрүүсү дагы байлардай болуп, учактары дагы жөнөкөй эмес болчу. Бул жолу дагы учакта каарманыбыздын жанына өтө бир бай адам олтуруп калат. Анда алар акыркы болуп жаткан окуяларды сүйлөшүп, жанагы бай адам жакында эле бир 40 жаштагы адам өтүп кеткендиги жөнүндө айтып, өтүп кеткен адам дагы дүйнөдө аты чыккан миллиарддаган акчаларды айландырган адамдардын бири экен эле. Биз ушул жерде бул нерсени айтып берип жаткан бай адамдын тиши бир өзгөчө агарып жаткандыгын көрөбүз. Аны биз эле эмес, Лаура дагы байкап, бирок көп деле маани бербей ичинен таң калып койду. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Мындан соң каарманыбыз күйөөсү Тони жана кызы Анна менен видео байланышка чыгып, экөө тең жанында болбогондуктан анын туулган күнү менен куттуктаганга аракет кылышып, бирок Анна аябай эле капа болгондугу көрүнөт. Көрсө бул убакта каарманыбыздын күйөөсү менен ажырашуу маселеси толугу менен чечилбей, кызыбыз кимибиз менен калат деп талашып жаткан учур экен. Бир мезгилде учак Аляскага конуп, каарманыбыз учактан чыгып эле аябай суукка кабылып, аны менен келген бай адам унаа менен кетсе, Лаураны башка адам тосуп алат. Анда Лаураны тосуп алган адам ага калың кийимдерди берип, чанага олтургузуп алып, иттер менен сүйрөп жөнөдү. Лауранын бул жака келген максаты анын башчысы Снейл ушул жакта болгондуктан, Снейл ишине өзгөчөлүктөрдү киргизип, жаңы иш-чарага Лаураны башчы кылууну чечиптир. Муну уккан Лаура айлыгы көбөйө тургандыгын түшүнүп, ичинен кубана баштады. Белый, черный, беглецы из Мексики сражались бок о бок. Бир кезде каарманыбыздын башчысы Снейл ал жерге кол астындагы адамдарын чогултуп алып сүйлөй баштайт. Ал байларды мактап, негизинен бизди калың журт жаман көрөт. Бирок алар негизинен бул дүйнөнүн кыймылдаткычы биз экенибизди билишпейт да. Анткени көпчүлүгү үйүнөн чыкпай эле балчакта жашаган бакадай болуп, ал жашаган балчактан башка дүйнөнү көрө албай эле бардыгын жаман көрө беришет. Бирок биз ишкерлик кылбасак, адамдарга ким жумуш бермек? Мисалы Салымбеков болбогондо Дордой балким салынбай калмак эле. Ал жерде канчалаган адам азыр рызкысын таап жатат деп сөзүн улантып, бир мезгилде эле ал жерде олтургандардын бардыгын оозун ачырып өзүнүн сунушун айтат. Көрсө Снейл кол астындагыларына өзүнүн компаниясынын акцияларын бөлүп берүүнү чечип, анан дагы алардын айлыктарын 3 эсеге көтөрүп, жалаң гана кайрымдуулук менен иш алып барууну чечиптир. Көрсө Лауранын дагы ошондой кайрымдуулук бир иш-чарасынын башчысы кылайын деп жаткан экен. Ал жерде олтуруп бул маалыматты уккандар өзгөчө таң калышып, колдоруна калем алып кол коюп беришип,
Кечинде майрамдап жатышкан кезде Лаура сыртка чыгып Снейл менен жекеме-жеке сүйлөшүп калат. Анда башчысы ага китеп берип, жакында аукцион болуп сүрөт сатышат. Андан түшкөн акчалардын бардыгын кайрымдуулукка иштетишет экен, сен ошол жерге барышың керек. Сүрөттү колдон келишинче кымбатка сатып ал, биздин ишкана жакшы жагынан көрүнсүн. Бул менин сага биринчи тапшырмам деп каарманыбызга жакшылап эскертет. Ошентип жолугушуу аяктап Аляскага келгендер ал жерден кетишип, учакта бара жатып бири-бирине суроо салып Снейлдин эмне үчүн мындай кылгандыгына түшүнүшпөй, ар бири андан китеп белек алгандыгын бири-бирине көрсөтүшөт. Ошентип каарманыбыз Англиянын борбор шаары Лондонго кайтып келип сүрөт сатып алуу аземине даярдана баштайт. Көрсө бул иш-чарада бай адамдар кайрымдуулук үчүн өздөрүнүн кымбат баалуу сүрөттөрүн алып келишип, аларды сатып акчанын бардыгын кайрымдуулукка Африкага жөнөтүшөт экен. Анда Лаура Снейлдин буйругу боюнча сүрөттөрдүн бирин сатып ала баштады. Ошол маалда эле каарманыбыздын кызы ага коңгуроо кылып калып, коңгуроо ал жердеги адамдардын бардыгын көңүлүн буруп, Лаура кызы менен сүйлөшкөнчө эле өтө чоң сумманы айтып, мен 2 миллионго сатып аламын. Мындан көп эч ким сунуштай албайт десе, чындап эле сунуштагандар жок болуп, каарманыбыз сүрөттү сатып алды. Лаура иш-чара менен чогуу эле кызы менен сүйлөшүп, сен эми Англияга келсең болот кызым. Буйруса мен өтө көп акчалуу болдум, эми эч кандай кыйналбай жашайбыз. Мен бул нерсенин бардыгына сен үчүн аракет кылдым деп жатып эле ал жерде адамдардын биринин тиши өзгөчө агарып кеткендигин байкайт. Ошол маалда эле ызы чуу башталып, иш-чарага келген Англиянын падышасы ошол жерде көз жумуп калат. Причастность террористов и уже проводит расследование, чтобы определить. Бул окуядан кийин интернетте ар кандай маалыматтар чыгып, дүйнөдө оору пайда болгондугун айтышып, ал оору бир гана байларга тиет экендигин күмөн пайда боло баштайт. Анткени акыркы күндөрү чындап эле дүйнөгө таанылган байлар биринин артынан бири көз жума башташкан болчу. Анда бул нерсе элдердин көпчүлүгүнө жагып, байлардын бардыгы жок болсун деп колдошуп, кээ бири бул нерсеге таптакыр эле каршы чыгышып, бул баягы жанкештилердин кол салуусу болуп жатса керек. Бул нерсенин себебин табыш керек деп айтор ар кандай ойлор айтылып, кээ бирлери балким оору жугуштуудур деп байлардын жанына келгенде бет каптагына башташат. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз башчысы Снейлдин баласы Себастьянга кирип, анын дагы тиши өзгөчө агара баштагандыгын байкап, интернетте болуп жаткан сөздөр чын эле экендигине ишене баштады окшойт. Ошентип Лондондун көчөлөрүндө ызы чуу башталып, кедей кембагалдар көтөрүлүшкө чыгышып, байларга болгон каршылык башталып, аларды жок кылууну көздөй башташат. Бул убакта унаада бара жаткан каарманыбыз өзүнүн финансы тармагына жооп берген адамына коңгуроо кылып, мага бөлүнгөн акциялар мага канча киреше алып келди? Менин азыр канча байлыгым бар десе, жанагы адам жооп берип, сенин эсебиңде 900 миллион доллар бар. Башка учур болгондо сени куттуктамакмын, бирок азыр куттукташка деле туура эмес болуп жатат окшойт. Бул байлыкты сага Снейл мыйзамдуу түрдө өткөрүп берген, ошондуктан алардын бардыгы сеники. Эгер айтылып жаткан вирус чындык болсо, сен бул байлыкты бирөөгө өткөрүп беришиң керек. Же болбосо алардын бардыгын коротушуң керек десе, каарманыбыз үйүнө барып эле качууга даярдана баштайт. Ошол мезгилде эле эшигинин коңгуроосу чалынды. Көрсө ал жерде атайын багыттагы жоокерлер келип, биз сизди коргоого алышыбыз керек. Кааласаңыз эч жакка чыкпай үйүңүздө гана болушуңуз керек, болбосо биз менен жүрүңүз. Кайсынысын тандайсыз десе, каарманыбыз силер менен барамын, азыр бир аз убакыт бергиле. Кийимдеримди алып алайын деп эшигин жаап, аларды алдап, өрт өчүрүүчү тепкич менен түшүп качып кетип калат. Каарманыбыз бара жатып эле кол астындагы жардамчысы Кристианга коңгуроо кылып, Барселонага кеткенге учак таап бер деп сүйлөшүп, Кристиан өлкөдөн эч кандай учактар учпай калгандыгына карабай эле жашыруун түрдө учуп жаткандарды таап берет. Көрсө өлкөдөгү байлардын бардыгы өлкөдөн чыгып кетүүнүн аракетин көрүшүп, жеке адамдарга акча төлөп учактар менен качып кетип жатышыптыр. Анда каарманыбыз Кристиан ага орундук алып бергендиги үчүн ыраазычылыгын билдирип, дагы бир суранычы бар экендигин айтып, мен Тони менен ажырашсам, ал менин байлыгымдын жарымын алып алат. Ошондуктан сенден суранайын, биздин ажырашуу ишибиз бүткүчөңдү байлыгымды сага өткөрүп берип турайын. Бул кагазга кол коюшуң керек десе, Кристиан маселенин кайда жаткандыгын дароо эле түшүнүп, учакка түшүп жаткан Лаурадан алыстап эле кетип калат. Ошентип Барселонага учуп жөнөгөн каарманыбыз буга чейин күйөөсүн тоготпой жаткандыгы менен башына мүшкүл түшкөндө ага коңгуроо кылып, мени тосуп алчы. Мен эмне кылышымды билбей калдым десе, Тони макулдугун берип тосуп алууну убада кылат. Ошентип тик учакка түшкөн байлар ызы чууга түшүп, сен менден көп табасың деп бири-бирин күнөөлөшүп, араздаша баштаган мезгилде арасынан бирөөсүнүн тиши агара баштайт. Анда аны башкалары учактан ыргытып жиберүүнү каалашып, учактын артын ачышып, жанагы тиши агарган адам менен тирише башташып, аялдардын бири анын бетин аймап кирет. Ошол мезгилде артынан бирөөсү тээп жиберип, аялды дагы эркекти дагы түшүрүп ийишти. Ошентип алардын тик учакта сапар уланып, жолдо 6 саат жүрүшүп, Испаниянын Барселона шаарына жетип барышып, ал жакта деле абал тынч эмес экендигин көрүшөт. Ошондуктан учак коңгондон кийин ичиндегилер качып чыгышып, каарманыбыз дароо эле күйөөсү Тониге коңгуроо кылып, өзүнүн жайгашкан жерин айтып, ошол жака келүүсүн суранды. Бул убакта жашынып олтурган каарманыбыз баштыгынан Снейл берген китепти алып чыгып, өмүрүндө эч кимге кайрымдуулук кылбаган Снейл эмне үчүн аларга акчаларын бөлүп берип койгондугун эми гана түшүндү.
Бир мезгилде Тони ал жерге жетип келип, Лаура анын унаасына олтуруп алып жөнөп кетишет. Көрсө Лаура үйүнөн качып келе жатканда болгон алтындарын жана акчаларын баштыгына салып алган экен. Анда Тони буларды эмне кыласың деп эле жини келип жатса, жолдо тартип сакчылар каармандарыбызды токтотуп, ар бир өтүп жаткан унаадагы адамдарда оору барбы жокпу текшерип жаткандыгын айтышат. Бир мезгилде эле жүк ташуучу унаа тартип сакчыларга баш ийбей аларды сүзүп өтүп кеткендиктен, башкалары ызы чууга түшүп, каармандарыбыз убакыттан пайдаланып алар дагы качып кетип калышат. Бул убакта өнүккөн мамлекеттерди бул оору толугу менен каптап, башкаруу системасы жок болуп, ооруга чалдыгып өлбөгөн байларды адамдар өздөрү өлтүрүп жок кыла башташат. Анткени элдердин карапайым катмары эл арасында теңдүүлүккө суузап калышкан болчу. Бир кезде Тони Лаураны кызы Аннага жолуктурса, Анна менен Лаура учурашкан деле жок. Анткени Анна апасы ар дайым иш менен гана алек болгондуктан аны көп деле жакшы көрчү эмес. Ал эле эмес, Лаура өзүнүн апасы менен дагы мамилеси анча эмес экен. Көрсө Лаура чоңойгон айылынан кеткен бойдон апасы менен деле катташпай, жумуш менен гана алек болуп, жашоосунда эң биринчи орунга карьерасын коюп алыптыр. Ошондуктан айылына кайтып келген Лаураны ал жердегилер тескери көздөр менен карай башташат. Когда твоя очередь, Лора? Жада калса жергиликтүүлөрдүн бири Лаурага сенин дагы кезегиң келет деп айтып, кечинде болсо айылдагылар топтолуп Лаураны айылдан чыгып кетсин деген талабын коюшат. Анда Лаура кеткенге макул болуп турса, бирок үй бүлөсү аны кое бергиси келишпей, кетсек бардыгыбыз кетебиз деп апасы Марта, кызы жана күйөөсү болуп төртөө кетишет. Алар кичинекей кайыкка олтуруп алышып деңиз менен жөнөшкөн эле. Анда кайда барышаарын билбей турса, Марта сөз баштап, менин Танзанияда таанышым бар. Ал тоого үй салып, көптөн бери ошол жакта жашайт. Биз биринчи Африкага жетип, андан ары Танзанияга да кетип калсак болот десе, бул ой башкаларына дагы жагып, кайыгын жүргүзүп алышып эле жөнөп кетишти. Эртеси күнү каармандарыбыз дагы эле өздөрүнө окшоп качып бара жаткан көптөгөн кайыкчандарды көрүшөт. Ошентип арадан күндөр өтүп, кайык менен бара жаткан каармандарыбыз жамгырга дагы кабылышып, түн окумда тамактанып олтурушса, деңизден кыздын үнү угула баштайт. Көрсө кара терилүү кыз жалгыз тактайдын үстүндө жатып алып, деңиздин үстүндө калкып жүргөн экен. Каармандарыбыз аны куткарып алышса, жанагы кыз 6 күндөн бери деңиз үстүндө жүргөндүгүн айтып, Африкадан Европага качкын болуп бара жаткандыгын дагы айтып берет. Көрсө ал кыз азыр Европадагы абал Африкадан дагы жаман экендигин билбептир. Бир маалда эле каармандарыбыздын кайыгына жарык түшүп, кайыгыңарды токтоткула деген буйрук келет. Көрсө алар Ливиянын жээгине жакындап калгандыктан деңиз чегерачылары алардын жанына келип калыптыр. Анда чегерачылар биз эч кандай качкындарды кабыл албайбыз, айрыкча Европадан келгендерди. Анда эмесе биздин артыбыздан жүргүлө деп каармандарыбызды ээрчитип жөнөшөт. Бир мезгилде эле жанагы жоокерлер жээкке жакындап калгандыктан каармандарыбызды ордуларынан тургузушуп, колдоруна жүктөрүн алганга жетиштирип эле сууга секиртип жиберишет да кайыгын өздөрүнө алып алышат. Көрсө ливиялыктар европалыктарды өздөрүнө кабыл алгысы келбей, тескерисинче алып барып Италиянын аралдарынын бирине таштап коюшкан болот. Биз бул жерде так эле каармандарыбызга окшоп Африкага кетүүгө аракет кылган көптөгөн европалыктар топтолуп калгандыгын көрөбүз. Ал жерде тескерисинче Африка өлкөлөрүнөн Европага качып келгендер менен биргелешип эле жашап калышыптыр. Анда каармандарыбыз ар кайсы убакта ал жерден Африкага кемелер кетип тургандыгын билишет. Бирок кемеге бир гана Африка өлкөлөрүнүн жарандарын салышат экен. Эми каармандарыбыз эмне кылышын билбей, качкындар жайгашкан аймакта тамак аш дагы жок болгондуктан ачка калышып, жада калса жата турган жер дагы таппай коюшат. Ошол мезгилде Лаура буга чейин аны менен чогуу Снейлдин колунда иштеп жүргөн Ли деген адамды көрүп калат. Каарманыбыз Снейлдин ал акыбалын сурап, ал жакында эле Африкадан келгендиктен ал жака барсак болобу экен деп билип, Ли жооп берип, дүйнөдөгү бай өлкөлөрдүн бардыгы талкаланып жатат. Бирок кембагал өлкөлөрдө үмүт бардай, кандай болбосун абайлаганыңда өзүнүн тишин көрсөтөт. Көрсө Линин дагы тиштери агарып, өлүмү жакындап калыптыр. Ошентип эмне кылышын билбей жаткан каармандарыбызга алар суудан куткарып калган кара терилүү кыз жардам берип, атайын далдоо жер таап берип, бир азга эс алып олтуруп калышты. Бир мезгилде эле Лаура Тонинин тишин башкача агара баштагандыгын байкайт. Көрсө Тони буга чейин Лаура Кристианга кол койдурайын деп жаткан кагазына кол коюп салган экен. Демек Лауранын байлыгынын бардыгы Тониге өтүп кетиптир. Анда Лаура Тониге жини келип, сен эмнеге мындай кылдың десе, Тони мен силерди куткаргым келет деп айтып, кызыбызды жакшы кара деп Лаура менен коштошо баштайт. Анда каарманыбыздын көзүнөн жаш агып, Тониден кечирим сурап, бул окуялардан бир топ өткөндөн кийин биз Тонинин көз жумгандыгын түшүнөбүз. Бул убакта чогуу жашаган качкындар биргелешип, жашыруун кайык жасай башташып, эркек аял дебей эмгектенишип, түн окумда жанагы даяр болгон кайыгына олтуруп алышып, деңиз менен кетишет. Адамдар биргеликте бир топ жүргөндөн кийин жээктеги жарыктарды көрүп кубана башташып, ошол мезгилде эле биз буга чейин көргөн жоокерлер минген кайык каармандарыбыз жака келе жаткан болот. Ал бул жолу токтобой эле жасалма кайыктын үстүндө адамдар тургандыгын карабай эле аларды сүзүп өтүп кетти. Анда тирүү калгандар куткарылуунун аракетин көрүп, өлүп калгандар ошол жерде көз жумуп, каарманыбыз Лаура кызы менен апасын таппай калат.
Бир убакта Лаура өзүн жоготуп жээкке жакын болгондуктан калкып эле жээкке чыгып калат. Бул убакта өлкөнүн саясаты боюнча сырттан келгендерди киргизбөөгө аракет кылгандыгы менен элдери суу менен агып келгендерге жардам көрсөтүп аларды өздөрүнө келтиришет. Бир мезгилде өзүнө келген Лаура дагы кызын тирүү таап көзүнө жаш алып, бирок апасы болуп өткөн окуяда көз жумуп калыптыр. Ошентип тирүү калгандар сапарын улашып, чындыгында өздөрү деле кайда бара жаткандыгын билишкен жок. Болгону алдыны көздөй гана кетишип, жолдон чыккан адамдар аларды такыр кошкусу келбей, акыр аягы деңиздин жээгине барганда так эле өздөрүнө окшоп качып келген адамдардын тобун көрүшөт. Көрсө бул адамдар буга чейин эле отурукташып ал жерден оокатын башташыптыр. Алар каармандарыбызды тосуп алышып, өздөрүнө дароо кошуп, жапайы адамдардай эле бир уру болуп топтолуп тиргилик кыла башташат. Ошентип алардын жашоосунан акча деген нерсе чыгып, күнүмдүк гана жашоо менен алектенишип, бирок бир күнү Лаура жээктен таштарды таап алып, алардын сыртын атайын сыйдалап, арасында жүргөн аялдардын биринин колунда жүргөн саат жаккандыктан ошону алууну чечет. Күндөрдүн биринде Лаура жанагы атайын даярдаган таштарды алып барып жанагы аялга белек кыламын деп, ал аял таштарды алайын деп жатса, бул саатыңды мага берсең анан таштардын бардыгын берем деп айтат. Биз ушул жерде Лауранын көңүлүнөн дагы деле акчанын кете эле экендигин түшүнөбүз. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасмада так эле айтып тургандай акча чөнтөгүбүзгө кирсин, бирок жүрөгүбүзгө кирбесин. Акчаны адал жол менен табалы дагы иштеткенде дагы адалга иштетели. Анткени кембагал береше мусулманга караганда байлыгы көп береше мусулман Аллахка сүйкүмдүүрөөк. Анда эмесе достор, кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, ар бирибиздин рызкыбызды өз өлкөбүздөн жана кенен кылып беришин жаратканыбыздан сурайлы.